Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар. Бүгүн бизде музыка сабагы 5-класс 2-чейректин 7-сабагы. Бүгүнкү сабактын темасы Сурнайчы Жунусалы. Сабактын максаты Сурнайчы Жунусалынын чыгармачылыгы менен тааныштыруу. Манас эпосундагы Сурнай аспабына арналган ырды уктуруу. Окуучулардын Сурнай ойноо өнөрүнө кызыгуусун арттыруу. Материал: Жунусалынын чыгармаларынан уктуруу. Кабалевскийдин «Биздин өрөөн» чыгармасын кайталоо. Суорбек Кынатовдун «Кар жаады» ырын кайталоо. Сурнайчы Жунусалы. Жунусалы Куттубай уулу 1861-жылы Талас өрөөнүндөгү Карабура районунун Чимкент айылында туулган. Кесиби сурнайчы. Ал кичинесинен эле ыр күйгө шуктуу чоңойгон. Кийинчерээк эс тартканда Талас өрөөнүнүн жогорку аймагынан чыккан атактуу сурнайчы Тойгожо менен таанышып, андан таалим алган. Тойгожонун Салтанат, Эл дүрбөдү, Эр сайыш, Таң атат, Наалышың жетсин Кудайга, Зулайка сыяктуу өзүнүн күйлөрү болгон. Жунусалынын жетилген курагында күй чыгаруу жана сурнайчылык өнөрү Тойгожодон кем калышкан эмес. Анын атагын калк арасына сурнайчылык өнөрү тараткан. 1939-жылы Москвада өткөн кыргыз искусствосу менен адабиятынын 1-декадасына катышып, Актокту Сурнай күйсүн мыкты аткарган. Элге кеңирүү белгилүү чыгармалары Актокту, Салтанат, Колхоз шаңы, Кош кайрык, Сурнай күй, Жеңиш жана башкалар. Балдар, эми биз силер менен үйгө тапшырма катары берилген Кабалевскийдин «Биздин өрөөн» ырын кайталап ырдайбыз. Урматтуу окуучулар, биз силер менен Кабалевскийдин «Биздин өрөөн» чыгармасын кайталадык. Эми алдыда жадыраган жаңы жыл майрамы келе жатат. Ошол майрамга карата жаттаган Суорбек Кынатовдун «Кар жаады» ырын дагы бир жолу кайталап ырдайбыз.
тыным албай жумшак жадым. Сен анын сездиң бекен назиктигин, айланып алаканга коңгон карлар. Отунай эрип жатты жүрөгүмдү. Урматтуу окуучулар, биз бүгүн силер менен Сурнайчы Жунусалдын чыгармачылык өнөрү менен тааныштык, анын чыгармаларынан уктук. Ошондой эле Кабалевскийдин биздин өрөөнөрүн кайталадык. Андан сырткары Соорбек Кынатовдун Кар жаады ырын ырдап кайталадык. Эми бүгүнкү сабакты жыйынтыктайбыз. Балдар, силер үйдөн Сурнайчы Жунусалдын чыгармачылыгы боюнча кайталап окуп келесиңер. Китептен, интернеттен карап кошумча маалыматтарды аласыңар. Кошумча видео роликтер бар, ошолорду көрөсүңөр. Ошондой эле Жаңы жыл майрамына карата Соорбек Кынатовдун Кар жаады ырын жакшылап жаттап келесиңер. Анда эмесе ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз өз соңуна чыкты. Кийинки сабакта жолукканча саламатта калыңыздар.